Бүгүнкү биздин иш-чарабыз ушу Кыргыз эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган иш-чара. Анткени себеби дегенде мамлекет тарабынан биздин улуттук госпиталдын жааматына абдан чоң наградаларды берди. Себеби дегенде өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүн атайын биз мамлекеттик сыйлыктар указ чыккандан кийин 31-нде чыкты. Атайын бүгүнкү 2-сентябрга пландаштырганбыз. Себеби дегенде ушул адамдарды берилген мамлекет жактан берилген наградаларды өзүнүн ээлерине тапшырып, колдоруна берип коелу дегенбиз, куттуктап коелу деген маселе болду. Бирок мен айтышым керек, эгемендүүлүк бул абдан чоң майрам. Мамлекет жаңыдан эгемендик болгондо кандай кыйынчылыктар болду? Акча алмашуу болду, экономикалык кризистер болду. Ошол убактарда саламаттык сактоо системасы абдан оор акыбалга калды. Муну айта кетиш керек. О канчалык оор акыбал болгондо адамдар оорулар да көп болот. Бирок ошол кыйынчылык убактарда биздин саламаттык сактоо кызматкерлери ошо оордун таштап кеткен адамдар да болду. Бирок ошолор таштабай эл үчүн кызмат келди. Мына ошонун жыйынтыгы деп айтар менен бүгүнкү күндө себеби дегенде мамлекет жагынын тарабынан берген наамдардын баардыгы, сыйлыктардын баардыгы ошол адамдардын 30 жылдык эмгеги. 30 жылда чыдабай, акча каражаттын аздыгына, кыйынчылыкка карабай, ушу кесибин сүйүп, элдин ден соолугу үчүн иштеген, мамлекеттин үчүн кызмат кылган адамдарга мен абдан ыраазымын. Мына бүгүнкү күндө биз 30 жылдык ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Аны биз эч унутпашыбыз керек. 92 жыл менен азыркы 2021 жылды салыштырып асман менен жердей. Бүгүнкү күндө бардык маселе менен саламаттык сактоо системасында канчалык кыйынчылык болсо дагы дары-дармектер жетиштүү. Система сакталып калды. Кадровый потенциалдар региондор аз болсо да, кандай процент болсо дагы обеспеченность бар. Мамлекет жагынан колдоо болот. Мына 1-июлдан баштап 50% көтөргөн бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик деп айтам. Ошондуктан мен сразу айта кетишим керек. Ушул Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк 30 жылдык майрамы кут болсун. Ар кандай тополом болгон убактарда улуттук госпиталга көп күч келет. Анткени ал милдеттүү түрдө элге жардам бериш керек. Ошондуктан саламаттык сактоо кызматкерлеринин 30 жылдык майрамы кут болсун, ден соолугу бекем болсун, үй бүлөсүндө бактылуу болсун.